Данияр Эрматов, ырчы. Айылга үйрөнүп калып шаарга кетким келбей жатат. 2 айлык карантинди мен айылда өткөрдүм. Негизи мен үйлөнгөндөн кийин ата-энеме кызмат кылып, үйдө болом деп пландап жаткам. Өлкөдөгү абалга байланыштуу карантин жарыяланып, планым 2 эсе бекемделди. Мен 15 жылдан бери Бишкекте жүрүп, айылга келгенде көп турчу эмесмин. Карантиндин шылтоосу менен үйдө, ата-энемдин кашында көбүрөөк отурдум. Айылдагы жумуштарды кылдым. Айылда турмуш мурункудай эле кыйын экен. Көптөн бери мындай жашоодон алыстап, унутуп калган экем. Албетте, киргизилген чектөөлөр аябай сезилди. Бирок башка түшкөндөн кийин баш ийбегенге арга жок экен. Азыр айылга үйрөнүп калып, эми шаарга кетким келбей жатат. Айпери Кубик кызы, ырчы. Көчөгө чыккым келбей калыптыр. Мен жер үйдө тургандыктан карантин көп билинген жок. Мурун той же башка иштер менен сыртта көп жүрүп, үйдө аз болсом карантинде үй кожоекеси болуп, түрлөп тамак жасадым. Балдарым менен ойнодум. Убактымдын көп бөлүгүн жакындарыма арнадым. Карантин мага пайдалуу болду. Бир гана жаман жагы үйдө олтуруп көнүп калган экем. Көчөгө чыккым келбей жатат. Жолдошум элдин аялдары күйөөлөрүн көчөгө чыгара албай кыйналса, сен чыкпайт дейсиң да деп мени көчөгө араң чыгарып жатат. Маалымат булагы Супер Шекит Кейджи.